Кийинки сөз депутат Алимбеков Нурбек Карыевичте. Рахмат төрага. Менин суроом бюджет боюнча 70% бюджетиңиздер республикалык бюджеттен каржыланат экен, 30% өз каражаттар, туурабы? Туура. Азыр сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, Илим Байрамбекович. 2-3 жылдан бери эч кандай жогорулоо болбой атат деп. Туурабы? 2-3 жыл эмес, 8-9 жыл болду бир калыпта келатат. Бир калыпта канча ошол? Жалпы жонунан 400 миллион тегерегинде акча берилет. Финансы министринин орун басары Улукбек Тойчевич. Илим мырза да айтып кетти, азыр дагы өзүнүн сөзүн тастыктады. Эгерде отчетту билбесе анда айтпаш керек. Мен мына 3 эле мисалды айтайын. 2015 жылдын фактысы бюджеттен 400 миллион сом каржыланган. 2016 жылы 439 миллион 300 сом каржыланган. То есть 39 миллион 300 өсүү кетип атат. Анан 17 жылы 475 миллион 300 миң сом. Мына өзү цифралар так айтып турат. Ал биринчиден, экинчиден андан башка 2017 жылы биз ошол коомдук телерадио компаниясыны жанагы көчмө телестудияны сатып алганга бюджеттик кредит 70 миллион сом процентсиз, то есть пайызсыз ыкмада ошол 70 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин бул жерде сиздерди, коомчулукту бюджеттен каржыланбай атат, көбөйбөй атат деген туура эмес, чындыкка жатпайт. Экинчиден, бюджеттик кодекс боюнча дагы коомдук мекемелер өзү каржыланбаш керек негизги. Бирок эми баягы мамлекеттин саясатын жүргүзүп келаткан мамлекеттик мекеме катары бюджеттен колдоо ар дайым көрсөтүлүп келет. Рахмат. Нурбек Карыевич, мен кечирим сурайм. Айтсаңыз, азыр сиз билдиңиз да, жылына 10%-тен көбөйтүп берип атыптыр сиздин немеңизди. Анан 2017 жылы билесиз. Президенттик шайлоо болгон, ошодон канча акча таптыңыздар? Нурбек Карыевич, мен кечирим сурайм. Азыр мени калпычы кылып атат бул киши. Калпычы болуп атпайсыз? Бул киши өзү калпычы. Биринчиден. Бул киши бюджетти так билбеген киши да, цифраны үстүртөн карап алып айтып атат. Биринчиден, эмне кайсы статья көбөйгөнүн айтыш керек да бул киши. Кайсы статья көбөйгөнүн айтыш керек да. Жок. Мен айтып коеюн аягына чейин. Жок, мен аягына чейин айтып коеюн. Кечирип коюңуздар. Эми бул жерде мындай да. Бул көбөйтүү. Илим Байрамбекович, сизге толугу менен сөз берилет. Депутат сүйлөп атат. Шыйлап туралы. Сөзүн бүтүрүп алсын. Ортодон бөлбөй турсаңыз. Бул финансы министрлиги официалдуу айтып атат. Бул жерде териштирели анда ушундай болуп аткан болсо. Жооп берейинби? Жооп бериңиз. Эми жооп бериңиз. Финансы министрлигинин официалдуу айтып атканы боюнча, бул киши бюджетти цифраны карап эле, санды карап эле айтып атат. Мынакей көбөйүп аткан турбайбы деп. Чында эле 2 жыл көбүрөөк берилген. Берилген себеби мындай. Жанагы РПО РМТРге Орусиянын биринчи каналын билесиздерби, урматтуу депутаттар, сиздер көтөргөнсүздөр. Ошондо Атамекен фракциясынын депутаттары көтөрүп чыккан. Биз эмнеге биздин мамлекеттик бюджеттен түзмө-түз Орусиянын телеканалы Кыргызстанга жарыялап атканы үчүн төлөнүп жатат. Биз эмнеге Орусиянын каналына төлөшүбүз керек? Ага тыюу салыныш керек деп Атамекендин депутаттары, ошондо оппозицияда учурда депутаттар көтөрүп чыккандан кийин бюджеттен тыюу салынып калган. Бирок РПО РМТРдин акчасы канал естественно өчкөн эмес. Орусиянын каналы кете берген. Карызы көбөйө берген. РПО РМТР өчүргөн эмес. Бул саясий маселе деп. Карызы көбөйө берген. Нурбек Карыевич, карызы көбөйө берген. Карызы 70-80-90 миллион сом болгон. Андан кийин анан бул маселени чечиш керек да. РПО РМТР болсо айтат да, карызымды төлөгүлө, же болбосо мен Орусиянын каналын өчүрөм дейт. Бир себептерден, саясий себептерден өчүрбөйт. Анан бир чечим мындай кылышкан. Мурун президенттин жарлыгы менен, атайын жарлыгы менен ошол акчаны КТРге которуп берип, КТР ошол акчаны бөлсүн деп, ошон үчүн бюджетибизди көбөйткөн. КТРдин зарплатасы, КТРдин соцфонду, КТРдин башка жери, урматтуу каржы министринин өкүлү, билип алыңыз, бир тыйын дагы көбөйгөн жок. Ал эми көчмө студияны айтып кете турган болсо, көчмө студия өзүнчө биз аны суда кылып алганбыз, кайтарып берүү үчүн суданы. Аны биз кайтарып берип атабыз ай сайын төлөп. Ошону тактап алыңыз дагы, анан маалымат бериңиз, элди калпычы кылбай.
Каржы министри да жооп берип койсун, өкүл. Атайын жыйын атайын ошол жерге барып жооп берүүгө дайын. Канча сөз айтылгандан Илим кийин. Байрамбекович, сабырда болуңуз. Азыр сөз берилет баардыгыбызга. Сабырда болуңуздар. Урматтуу депутаттар, урматтуу Элим мырза, эгерде мен дагы сизде ошондой сомнение болсо, бюджетти бул кассалык түрдө аткарылат. Жыл сайын мына депутаттардын алдында биз отчетун да беребиз, бюджетти бекитип атканда ошо урматтуу биздин депутаттар бекитип берет. Ошондуктан сиз мен дагы бир жолу сизден суранар элем, эгерде билбесеңиз, анда айтпай эле коюңуз, тактайын деп. Эгерде мен туура эмес айтсам, мына депутаттык комиссия карап бериңиздер дагы. Анан эгерде мен туура болбосом, анда мен кечирим сураганга даярмын. Эгерде бул жигит туура эмес болсо, анда кечирим сурасын. Урматтуу Цифраны төрага, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Бул жыл сайын берилүүчү мына сиздердин алдында эсептөө палатасы аны тактайт. Ошол негизинде түзүлгөн отчеттор бул. урматтуу төрага, өзүңүз дагы күбө болдуңуз. Ушул жерден протоколдук тапшырма берип коелу, ушул жагдай боюнчачы. Баягы ОРТны саясий багытта деп айтып атат. Кандай саясий багытта, ким саясий көрсөтмө берген, ушул боюнча бир протоколдук тапшырма берип коелу. Кийинки суроом. Жапар Жекшеев, сиз айттыңыз да, азыр КТРКнын кызматкерлери 6000-7000 эле айлык алат деп айттыңыз да. Туурабы? Жооп берсеңиз. Ошондойбу? Орто айлык 15.000 сом. Орта айлык эме Сиз 6000-7000 деп айттыңыз. Мен ошону такталбайм. 778 деген. Илим мырза айтып атат, 15000 сомдон алышат деп атат да. Бул кандай? Сиздер кантсе отчетту ишенсек болот. Нурбек Караевич, биз эгерде бардык айлыктарды топтоп келгенде арасында көбүрөөк алгандары бар, азыраак алгандары бар. Ошол экинин баарын ортомчу кылып келгенде орто эсеп менен 15.000 сом болуп эсептелинет. Бирок аз алып келгендердин арасында 6-7.000 сом алгандар бар. Эң төмөнкү деп айтсаңыз туура болмок экен анда Жапар Жекшеевич. Андан кийин сиздер баягы 30% өз каражаттарыңыздан табасыздар да. Дагы бир сурооңузга жооп бербей кетипсиз, Илим мырза. Президенттик шайлоодо канча акча таптыңыздар? Рекламадан. Өткөн президенттик 17 шайлоодо жылда. 17 жыл болду да. 76 миллион сом. Бул дагы эми көбөйгөнгө кирет да, ошондойбу? Минфиндин азыр биз айткан сөзү боюнча болсо 30 миллион кошулуптур. Өзүңүздөр иштеген дополнительный шайлоодон дагы 70. 100 миллионго өсүп атат да. Жок, биздин урматтуу Нурбек Караевич, Минфинден жылда бюджет бекитилип, бир калыпта эле акча берилет. Макул, 70 миллионго өсүптүр да, значит. Бул 70 миллион Шайлоо биз өнөктүгүнөн. өзүбүз шайлоодон жана рекламадан тапкан акчаларыбыз да. Негизинен кайсы жака жумшайсыз? Ушуну айлык акыга жумшайсыздарбы же развитияга жумшап атасыздарбы? Жок, айлык акыга муну жумшаганга тилекке каршы укугубуз жок. Ошондуктан бул акчанын жарымы ал мамлекеттик ишкана болгондуктан жарымы өкмөткө берилет, жарымы бизде калат да негизи. Анан ошол экени биз техника алганга, имаратты оңдогонго биз каржылаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен айтат элем, ушул акчаны айлыкка акыга жумшашыңыз керек. Мыйзамда андайга сиздин акыңыз жок болсо алып келиңиз, биз оңдоп берели. Урматтуу төрага, мага бир аз убакыт кошуп бересизби? Дагы бир эки суроолор бар эле. Теле берүүлөр боюнча 10 секунд кошкула. мен азыр суроолорун берейин, сиз жооп берип коесуз, баарын чогултуп. Теле берүүлөр боюнча айтсам, канча убакытка келишим түзөсүңөр? Кээ бир теле берүүлөр элди тажаткан теле берүүлөр бар да, шуну убагында токтотуп турсаңыздар. Анан азыр негизинен эле казактардын түрк сериалдары берилип келип атат да. Өзүбүздүн кыргыз фильмдерди цензурадан өткөрүп, жакшыларын, конечно, койсоң. Нурбек Караевич, 10 секундтан башка кошо албайсыз. Жыйынтыктап атам. Жыйынтыктап алыңыз. Анан элге үлгү бере турган, алдыңкы үлгүлүү үй бүлөлөрдүн, адамдардын, фермерлердин, ийгиликке жеткен адамдардын ийгиликтерин көрсөтсөңөр болмок. Ошолорго басым салсаңар. Анан мына Жунгого сапар деп бир передача берилет го, Кытайдыкы. Ошонун негизинде ошонун үлгү алып, Кыргызстандагы дагы ошол КТРК кербени дегенди кеңирээк элге жайылтсаңар да. Ошолорго жооп берип койсоңуздар, рахмат. Рахмат. Рахмат, Нурбек Караевич. Жанагы фильмдер боюнча бизде эми тилекке каршы мындай чоң сериал тартканга
акча каражаты жок да. Анан биз болсо жанагы жеке продакшн компаниялар менен фильм тарткандар менен келишим түзөбүз. Алар фильмдерин тарткандан кийин бизге берет. Биз ролик кылып алардыкы мынакей прокат болуп атканда кинотеатрлардан барып көрсөңүздөр да болот деп биз беребиз. Анын ордуна бизге биринчи көрсөткөнгө укук беришет. Ал эми кыргыз фильмдин илгерки фильмдердин баарын биз санариптештирип улам берип келебиз. Казактын, түрктөрдүн сериалдарын биз алууга муктажбыз, себептен де багы бизде көпчүлүк сурап келет. Анан дагы биз таза акчага албайбыз, рекламага алабыз, рекламалык убакыт берип, анан ошол рекламалык убакыттын ордуна алып келебиз. Таза акчага таптакыр албайбыз. Телекөрсөтүүлөр боюнча көрсөтүүлөр негизи жарым сааттан ашпаган көрсөтүүлөр, 20 мүнөт, 25 мүнөт, жарым саат алардын кызыктуулугун, көрүмдүүлүгүн карайбыз, бирок популярдыгы түшүп келатса, албетте аларды кылбагыла. Жөнгөгө сапар боюнча айтканыңызды эске алабыз, жана башкаларды да эске алып, оңдоого аракет кылабыз. Рахмат.